Тамыры ар дайым күндү көрүп туруш керек. Булар биздин Кыргызстандан чыгып жатат. Бүт удобрениялары бадырандарга, помидорлорго, анан формулалары ар кандай биринчи обработкалар башталат эмеспи бак дарактарга. Ошолорго бүчүрү ачылганга чейин чачыла турган препарат. Же болбосо тамыры начар болуп атса өсүмдүктүн ошол кезде ушул препарат колдонулат. Макроэлемент эле эмес, андан тышкары микроэлементтер дагы болот. Клубникаларды абдан көп өстүрүп атпайбы? Анан бышардын астында курттап кетет. Эмне кылыш керек? Азыр ушу багбанчыларга эң керектүү нерсе десек болот. Анткени бул картошкага зыяны жок. Картошканын жанындагы чөптөрдүн баарын өлтүрөт. Бул колорадский жук. Ошого каршы кандай өсүмдүк өстүрбөсүн адамдар, ошонун баарына керектүү нерселердин баары бизде баары бар. Биздин Агромир KG Дүң соода борборуна кош келиңиздер. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Кирип келген 2024 жаңы жылыңыздар менен AgriLife KG долбоору куттуктайбыз. Жаңы жыл башталып, дегенде эле биз дыйкандарга арнап дүкөндөрдү тарталы деп чечтик. Артында турган Агромир аттуу дүкөнү бул Бишкектин ичинде жайгашкан дыйкандарга арналган дүкөн экен. Айыл чарба дыйкандар дүйнөсү деп которуп койсок жарашчыдай. Азыр ичине кирип биз ээси менен сатуучусу менен таанышып, ичиндеги товарлар боюнча сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылалы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, биздин сүйүктүү мекендештер. Менин атым Айжан. Мен ушул магазиндин ээси жана сатуучусу болом. Биздин Агромир KG Дүң соода борборуна кош келиңиздер. Жаңы курулуп турсуңар, канчан курулдуңар, анан кийин дарегин айтып койгула биздин кардарларга түшүнүктүү болуш үчүн. Рахмат сурооңузга. Биз ушул магазинди официально 2023 жылы 3 октябрда ачтык. Биздин дарегибизди айта кетсек, ошо бир аз түшүнүксүз болуп калат экен, но биз жакшылап түшүндүрө кетели. 2 ГИС боюнча Бобулова 1 биздин дарегибиз. Ориентирин айтып кетсек, Бакамбаева Кулиева заправканын маңдайында болуп калат. Мостко жетпейсиз, Молодая гвардия жака кетип баратканда. Молодая гвардия жактан келатканда, бул жака бизге көздөй Бакамбаевага кайрыласыздар. Мосттон өткөндө эле биздин магазин турат, Агромир KG деген дүкөн. Мындай эки жактан, күн чыгыш жактан келгенде Жаш гвардия менен, күн батыш жактан Кулиевадан келсе болот. Мындай аябай чоң рекламный щит бар. Аны көрсөттүк. Андан тышкары биз, урматтуу дыйкандар, биз дрон менен азыр учуруп, силерге түшүнүктүү кылып көрсөтүп коебуз. Дарек менен түшүнүктүү болду. Сиздердин ошол биякта дүкөндө жалпы эмнелерди сатасыңар, мындай кандай бөлүктөрдөн турат дүкөнүңөр, ошону айтып койсоңор. Биздин ошо дүкөндөн сиздер өсүмдүктөргө керектүү нерселердин баарын таба аласыздар. Биздин кардарларыбыз ошо гүл сүйүүчүлөр, багбандар, анан кийин мынакей акыркы жылдары клубника өстүргөндөр да аябай көбөйбөдүбү? Мөмө сүйүүчүлөр, алар дагы көп. Эле койчу өсүмдүк, кандай өсүмдүк өстүрбөсүн адамдар, ошонун баарына керектүү нерселердин баары бизде баары бар. Демек, кандай өсүмдүк өстүрбөсүн дыйкандар, бүт нерсе ушул дүкөндө тапса болот. Удобрение болобу, куртка каршы дарылар, ооруларга каршы дарылар, стимуляторлор, гүл челектер, топурактар, посадочный материал баары бар. Биздин дүкөнгө киргенде эле сиздер гүл челектердин түрлөрүн көрсөңүздөр болот. Мына бул жакта Россиядан келген гүл челектердин түрлөрү бар. Мына мондай узун горшоктор, андан кичинекейирээк размерлери, булар андан да кичинекейлери. Мынакей ар кандай түстүү, ар кандай фасондо баарын көрүп чыксаңыздар болот. Мына могулар турецкий горшоктор. Баалары болсо 120 сомдон эң кымбаты 2000 сомго чейин. Азыркы айымдар эми өзүнүн интерьерине жараша, штораларына жараша бизден ушул гүл челектерди подбирать этип алып жатышат. Ушулардын сапаты эң жакшы. Булар күнгө да күйүп кетпейт, өңү да өчпөйт. Мынакей, сиздер көрүп тургандай двойной кашпо деп коебуз биз буларды. Анан кийин дагы мына мондай дагы горшоктор болот. Мына бул жака өтсөк. Анткени кээ бир гүлдөр дагы болот. Алар өзүнчө бир индивидуальный горшокторду талап кылат. Мына мондай сыяктуу прозрачный.
бул горшокко орхидея деген гүл өсөт, анткени тамыры ар дайым күндү көрүп туруш керек. Мына ушундай сыяктуу. Булар прозрачный электр талап кылат экен да. Ушундайлар. Биз аябай сүйүнүп жатабыз. Булар биздин Кыргызстандан чыгып жатат. Бул ата мекен көндүрүшпү? Ооба, ата мекенди көндүрүш, ушунун баары. Мынакей биздикилер дагы өнүп, өсүп дегендей. Кайсылар биздики ошондо? Мына могул жерден баштап, мооларда бизден чыгат, анан аягына чейин ушул гүлчөлектердин баары биздики. Ооба. Булар мурунтан бери эле чыгып келаткандар, а моолар мынакей новинкалар десек болот. Бул астында атайын Булар болсо обогащенный грунт деп коебуз. Булар торфопредприятие Нестеровский, Россиядан келет бизге баары. Готовый грунттар, янтарный край деген. Ар кандай объемдо 5 литрден 70 литрге чейин болот. Булар азыркы кезде мынакей 50 литрге чейин, 70тики азыр наличие жок бизде. Анан кийин булар деген обогащенный грунт, себеби булардын составында макро, микро элементтер камтылган. Ар кандай добавкалар бар. Курттардан, оорулардан обработкаланган топурактар десек болот. Даяр үйгө алып барып эле отургузуп берсеңиздер болот гүлдөрүңүздү. Бул жерди грунтту алып туруп эле гүлчелекке салып туруп эле гүлдү өстүрөбүз, э? Антсе деле болот, но анын кирелик ичине анда добавкалары бар, аларды да кошуп койсо болот. Мынакей бул тарапты карасаңыздар, газондун түрлөрү турат, сорттору ар кандай. Мына моолар голландский уруктар өздөрү. Анан биздин кардарлар келгенде участогуна жараша биз сортун тандап бергенге аракет кылабыз. Астын көрсөңүздөр, булар чоң участокко ылайыкталган, 10 килограммовый. Мынакей өзүндө жазылып турат 300-400 квадратный метр деп. Бирок 300 квадратный метрге практика жүзүндө аябай жакшы сочно зеленый болуп отурат. Анан кийин ар бир кардарыбыздын участогуна жараша сортун тандай берсе болот. Бааларын айтып кетсек, 600 сомдон 1,5 сомго чейин. Газондор ушерде. Ооба, газондор. Баасы сортуна жараша болот. Кимдер отургузат да булар жанагы? Буларды отургузгандар абдан көп. Анткени азыр жер үйдө жашагандардын баары эле эшиктин алдына чыкса эле көк чөптү көргүсү келет. Балдары үстүндө футбол ойносун дейт. Анан кийин азыр ландшафтный дизайн, ар бир зданиянын алдында эле ландшафтный дизайн болуп атпайбы? Бул кооздукту талап кылган тоже. Ошолордун баарына эле мынакей ушул газондор отургузулат, ошол жактын баарына. Буларга спрос кандай, жакшы элеби? Абдан чоң бизде. Биз ушу бул газондорду жазында, анан күзүндө эң самое то десек болот, убактысы. Ошол убакытта отургузулат баары. Анткени жер бир аз нымдуураак болуш керек, кумурскалар да аз болуш керек, анткени алар ташыйт да буларды. Анан кийин күзүндө дагы жакшы убакыт, анткени тоже жер влажный, кумурска аз. Анан кийин инструкциясын кайсы маалда отуруш керек, кантип отуруш керек, аны айтып беребиз. Бизде консультация, ар бир товарга биз консультация берип, анан сатабыз. Мынакей бул жакты карасаңыздар, удобрениянын түрлөрү турат. Кичинекей упаковкадагылар баары. Булардын баары ар бир өсүмдүккө өз-өзүнчө десек болот. Булар жана огородко, кичинекей участокко ылайыкталган. Мисалы үчүн мону карасак, бул жүзүмгө ылайыкталган. Монусу болсо бак дарактарга ылайыкталган. Анан бул жакта мынакей фиалка гүлүнө, петуния гүлүнө, роза гүлүнө, анан кийин мондай сыяктуулар дагы бар. Аябай жакшы удобрениялар, фертика кристаллон цветочный деген. Бул универсальный, баардык гүлдөргө бериле турган удобрение. Универсальный. Универсальный. Анан бул жакта карасак, ушул эле фирманын товарлары, мына могу жакта бүт удобрениялары. Мына мол деген ийне жалбырактууларга ылайыкталган. Молар мына буга чейин айтып кеткен газондорго удобрение. Анан кийин мынакей бадырандарга, помидорлорго, анан формулалары ар кандай, мынакей түрлөрү менен турат. Бул эми биздин кардарыбыз менен биз сүйлөшүп, ошого жараша ар бир удобренияны бергенге аракет кылабыз. Өзүнө керектүү удобренияны. Биз азыр астыңкы катарын айтып келатабыз, э? Мынакей ушунун баары мынакей кичинекей упаковкадагы, кичинекей участокко, өзүнүн эшигинин алдындагы участокко ылайыкталган ушундай удобрениялар. Гүлдөргө жана жер жемиштерге экен, урматтуу көрүүчүлөр. Тиги багбандарга да бар экен, жүзүм алмаларга. Баалары канчадан болуп калат? Баалары 20 сомдон, ушул жерде тургандар 120 сомго чейин. Арзан эле да, доступдуу. Экинчи катар, үчүнчү катар эмне? Мынакей бул жерде карасак, биякта фунгицидтер, булар грибковый ооруларга каршы дарылар. Кандай оору болсо, кандай өсүмдүк болсо, ошого жараша ар бири чачылат, обработкаланат. Мынакей түрлөрү менен турат.
Мисалы үчүн мону алып кетсек, бул дискор деген препарат. Мунун составы, действующий веществосу дифеканазал. Бул жанакы бак дарактар, парша деген оору болот, серая гниль, мучнистая роса. Ошол ооруларга каршы фунгицид. Анан мунун ар биринин өзүнүн предназначениясы болот. Аны эми бизге кардар келсе, биз түшүндүрүп беребиз. Анын көйгөйүн угуп, анан ошого жараша дарысын беребиз. Анан кийин бул жактан мынакей айтып кетсек, могу бордоская смесь. Бул деген эми мурун совет учурунан бери чачылып келаткан дары. Мунун составында медный купорос, анан гашеная известь болот. Жакында уже биринчи обработкалар башталат эмеспи бак дарактарга. Ошолорго бүчүрү ачылганга чейин чачыла турган препарат. Ягодных деп айтат экен. Плодовый, ягодный, овощной, цветок баарын эле эшиктеги өсүмдүктөрдүн баарына чачса болот муну. Ушуну малина, мөмө өстүргөн дыйкандар алышабы ушундай эле да? Алышат. Эми малиналарга биз бордоский смесь эмес, хом деген препаратты сунуштайт элек. Ал дагы мед содержащий препарат. Ал более булар дагы өзүнүн эмелери болот, щелочной же дагы күйгүзүп койбош үчүн да, ошол максатта ар бир өсүмдүккө дагы өзүнчө индивидуально препарат берилиш керек, чачылыш керек. Анан кийин мынакей дальше кетсек, бул жакта стимуляторлордун түрлөрү турат. Стимулятор деген, булар деген өсүмдүк, мисалы үчүн перепад температуры ар кандай, мисалы үчүн солуп калат, бир аз курап калат, ошолорду кайра өзүнө келтириш үчүн мына ушул жерде стимуляторлордун түрлөрү турат. Мынакей эң эле бизде актуальный булар эпин, циркон деген препараттар. Баарына эле чачыла турган антистрессовый препараттар, мына ушундай сыяктуу. Анан бул жакта мынакей түрлөрү менен мынакей ушунун баары антистрессовый препараттар. Анан кийин бул жакты карасак, мынакей корневин. Бул дагы стимулятор роста корней. Мынакей ушундай 5 граммовый, ушунун эле 10 граммовый да бар. Муну жаңы отургусканда, пересадка кылганда, же болбосо тамыры начар болуп атса өсүмдүктүн, ошол кезде ушул препарат колдонулат. Стимулятор роста корней. Анан ушул эле сыяктуу мынакей бул жакта укоренить деген препарат турат. Мунун составында древесный уголь бар. За счет этого бул деген топурактагы токсиндердин баарын чыгарып салат дагы, керектүү заттарды калтырат. Ошондуктан бул дагы аябай жакшы стимулятор роста корней болуп эсептелет. Тамырга арналган эмне экен? Ооба, тамырга. Тартылып турат, бирок бир универсальный, баарына эле кетет. Универсальный. Культуранын баарына жарай берет. Ооба. Анткени составы баарына подходит. Туура келет. Мынакей гумат плюс 7 10 граммовый, 50 граммовый объемдогулары бар. Булардын составында 7 микроэлемент болот. Именно ушул микроэлементтер концентрированный процентностьта камтылган. Булар дагы макро өсүмдүктөргө макроэлемент эле эмес, андан тышкары микроэлементтер дагы болот. Керек, абдан керектүү нерселер. Ошол микроэлементтердин баары мына ушул удобренияларда бар. Садовый экен, садовый. Бардык өсүмдүктөргө колдонсо болот. Анткени микроэлемент бардык өсүмдүктөргө эле керектүү нерсе. Ошол гуматтарды тапсак болот экен. Бул кайсы мамлекеттики? Россиядан келет баары. Көбүнчө Россиядан. Биздеги товарлардын баары ошо Россиядан келген товарлар, анан кийин Турциядан келген товарлар. Анан өзүбүздүкү. Өзүбүздүкү. Мынакей ошо биринчи катарды биз удобрениени айтып кеттик. Экинчи катарда фунгицидтер, грибковый ооруларга каршы препараттар жана стимуляторлор. Үчүнчүсүндө мынакей инсектицидтер, акарицидтер десек болот. Булар куртка каршы препараттар. Мына бул жакта түрлөрү турат, ар кандай түрлөрү. Мынакей мону алып кетсек, бул сила 3 деп коет. Бул деген от комплекса вредителей, от болезней плюс еще как стимулятор. 3 в 1 болуп кетет да. Бул алдын ала өсүмдүктөрдүн баарын курттан дагы, грибковый оорудан дагы и как удобрение катары да колдонсо болот. Мынакей 3 ампула. Ушул үчөөнү бириктирип туруп эле алдын ала чачып койсоңуз, сиздердин өсүмдүктөр оорубайт дагы, курттабайт дагы, иммунитети күчтүү болот. Ажанайым ушул мындай укол окшогон неме экен? Муну деген атайын чача турган нерселериңер барбы? Бар. Аны арка отделда опрыскиватель түрлөрү. Көрсөтөбүз. Булардын инструкциясын кошо берип, кандай колдонуш керек бүт эле айтасыңар да, айтпадыңар. Ооба. Мынакей бул жактан дагы айтып кетсек, мынакей клештин дарылары, акарицид деп кетпедикпи? Акарицид бул ошо клешти, клешке каршы колдонулган препараттар. Мынакей бул стоп клеш, бул акарицид болуп эсептелет. Анан кийин айтып кетсек, бул жакта актара деген препараттар турат. Булар инсектицидтер. Булар курттардын түрлөрүнө арналган препараттар. Анан кийин ушу
инсектицидтердин бааларын Ошондой эле 120 сомдон 200 сомго чейин экен бул жактагы баалар. Булар доступный. Бул баягы канча өлчөмгө жетет, канча Мынакей ушул жактагылардын баарын биз азыр огород анан садка ылайыкталган препараттардын баарын айттык. Негизи эле булардын качестволору өтө жакшы. Ошондуктан ушундай кичинекей болсо дагы бизден чоң участокко деле алып кетишет буларды. Анткени булар бир чачканда эле өзүнүн результатын жакшы көрсөтүп берет. Анан үстүнө өтсөк, эң үстүнкү полкага булар деген бизде профессиональный препарат деп коебуз. Анткени булар чоң участокко, поляларга ылайыкталган препараттар. Ар биринин өзүнүн предназначениясы бар. талаларга көп отурускандар, Мынакей бул жактан баштап, мынакей бул жака чейин алып келсек, булар курттарга каршы препараттар. Мынакей ушуга токтолсок, фитоверм бул биоинсектицид, инсектоакарицид десек болот. Анткени бул биологический препарат, составында эч кандай химикат жок. Мунун срок ожиданиясы 3 эле күн. Мисалы үчүн азыркы кезде ушу клубникаларды абдан көп өстүрүп атпайбы? Анан бышардын астында курттап кетет. Эмне кылыш керек? Бул, конечно, урожайностька аябай урожайностун азайтып берет. Ошондуктан ушул препаратты чачып туруп, анан терсеңиздер 3 эле күн күтөсүздөр, ден соолукка зыяны жок. Түшүндүрүккө аябай пайдалуу экен да. Курттарга каршы препарат. Мынакей. Анан кийин буга токтоло кетсек, препарат 30+. Бул деген на основе вазелинового масла жазылат деген препарат. Өзү мынакей 1 литровый болот. Инсектоакарицид и авицид. Бул дагы бүчүрү ачылганга чейин чачса болот. Бак дарактарга, жер жемиштерге, бардык эле өсүмдүктөргө. Анан бунун неси жакшы? Бул өсүмдүккө майланышып, 6 айга чейин ошо майланышканы кетпейт дагы, өзүнө курттарды жоготпойт. Анан кийин авицид дегени бул деген личинка, кыштан калган личинкаларды эч бирин калтырбай, баарын жок кылып берет. Бул ушундай препарат. Бүчүрү ачылганга чейин колдонулат. Баасы канча ушунун? 400 сом. 400 сом, Бул дагы биопрепарат. Биопрепарат. Эч кандай химикаты жок составында. Анан кийинкисине токтоло кетсек, бул дагы биздин Кыргызстан рыногуна келгенине бир 4 жылдай болуп калды. Бул дагы атайын заказ менен жасаттык элек. Бул Эрвиния стоп деген препарат азыр ушу багбанчыларга эң керектүү нерсе десек болот. Анткени ушул көл областында, ысык көл областында бактериальный ожог деген абдан чоң көйгөй. Анткени алма алмуруттар ушул оору менен абдан ооруп, бири-бирине жугуп, бул айыкпай, ошо көп ошо түшүмүн жоготуп коюп атышат дыйкандар. Ошого каршы препарат, буну деген жылында бир эле жолу эмес, өзүнүн убактылары болот. Ошол убактыларында дарылаш керек. Бул биопрепарат, ошол бактериальный ожогко каршы эң эффективдүү препарат десек болот азыркы учурда. Анткени ушул 4 жылдан бери биз сатып атабыз деп калдым ушуга чейин. Результатын абдан жакшы көрсөттү. Жылдан жылга көп сурагандар көп. Анткени ушул бир 2-3 жыл мурун даже андан да көп ысык көл областында эле азыр ушул бактериальный ожог Кыргызстан боюнча каптап кетти десек да болот. Ошол бактериальный ожогко каршы аябай жакшы препарат. Менке урматтуу көрүүчүлөр, жакыныраак сизге көрсөтүп коеюн. Канча сом бул? Баасы 650 сом. 650 сом. Кийинкисин айтып кетеличи. Мына бул жакта гербицид сплошного действия, чөптөргө каршы препарат турат. Россиядан келген препарат. 100 граммовый, анан 1 литровый турат. Булар кайсы чөпкө тийсе, ошонун баарын өлтүрө турган препарат. Гербицид сплошного действия. Сплошного действиядан жок кылып жасалат экен да. Ооба. Анан мынакей кийинкиси бул NGX деген препарат. Бул курттарга каршы препарат. Составында действующее веществосы тиамитоксам, анан лямбда-цигалатрин, 2 действующие вещество бар. Бул дагы курттардын түрлөрүн абдан жакшы өлтүрөт. Химический препарат абдан эффективдүү. Быйыл абдан жакшы саттык муну биз. Анткени результаты уже 2-3 күнү көрүнүп атты. Бул жерде гербицид выборочного действия деп коебуз. Булар деген чөптөрдү өлтүрөт, бирок керектүү өсүмдүктөрдү калтырып коет. Мисалы үчүн, эң биринчисине токтоло кетсек, бул Zincor-Com деген препарат. Муну бизде аябай жакшы картошкага алат. Анткени бул картошкага зыяны жок. Картошканын жанындагы чөптөрдүн баарын өлтүрөт. Ушунун баары 40-50 литр сууга ылайыкталган.
1 гектарга 1,5 килограммдай кетет. Бул илдеттерге каршы экен да, Чөптөргө каршы. Мына ушуга чейин картошка жөнүндө айтып кетпедикпи? Картошкага эле ушу эң көп түшкөн курт бул колорадский жук. Ошого каршы мынакей Алатар деген российский препарат. Бул дагы ошол куртка каршы абдан жакшы иштейт. Ошону чачсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, дыйкандар, колорадский жуктан тышкары да могу жерде Башка курттарга да арналган, бирок колорадский жукту абдан жакшы өлтүрөт. Колорадский жук мен аябай канча жыл күрөштүм ошо менен. Урматтуу дыйкандар, өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй бул дүкөндө, Агромир аттуу дүкөндө көптөгөн айыл чарбага тиешелүү товарлар бар экен. Ошондуктан биз мунун баарын тартып сизге көрсөткөндө бир 2 саат 3 сааттык видео болуп чыгат экен. 2 саат 3 саат эч ким көрбөйт бул видеону. Ошондуктан биз бөлүк 5 бөлүк болобу, 6 бөлүк болобу, бөлүк кылып күндө кечкисин жүктөп туралы ушул каналга. Ошондуктан сиздер комментарийге суроолоруңарды жазгыла. Мисалы үчүн силерге бир товар жакса, ошол товарга тиешелүү суроолоруңарды жазып турсаңар, биз деген силерге балким кененирээк тартып бериш мүмкүнбүз. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.